Министрлер кабинетinin төрағасының бірінші орынбасары Адылбек Касмалиевтин Ысык көл облусундагы жолугушууларды өткөрүү кезеги Жетегүз районуна да келип жетти. Мында жергиликтүүлөр аргыл багыттагы көйгөйлөрдү көтөрүп, айрымдары жеринде чечилип жатат. Мечиттин ылдый карай көлдү көздөй кеткен пляжды жолун канча жылдан бери арызданып айтып келатабыз, эч кандай жыйынтык чыкпай келатат. Быйыл кудайымыз ушул Панга киргизелди атабыз, Жетегүз жакты киргизелди атабыз, Тоң жакты киргизелди атабыз. Кайра эле 25 километр киргизебиз да. Эмки жылкыга. Аны ошондо сиз айткан 1 километр эмес, биз 1 километр жасагандан азыр эме алганбыз. Биз азыр жолдун узундугу 8 километр болсо 8 километр, 5 километр болсо 5 километр жасаганга эмес, 1 километр жасаганга бизге кичине чыгымы көбүрөөк болуп калат экен. 4 айыл аймагынын малы багылат ушайга. Ошол малдын сийдик болгон баарын ылдый жактагы айылдагылар ичип атат. Азыр суу топтоочу жерге 8 километр жерде булактын башына барыш керек болуп атат. Анан эми биз ал каражат өтө чоң болуп атат. Жергиликтүү бюджетте көтөрө албай атабыз, бирок департаментке кайрылып ошол аракеттерди кылып атабыз. Муну менен катар алыскы АКШ Ирак аймагындагы бир катар олуттуу делген маселелер айтылды. Шарты катаал тоол аймакта табигый кырсыктын алдын алуу, жолдун абалы, уюлдук байланыштын жоктугу негизги көйгөй. Биздин үйлөрдүн документтери бүтпөй атат. Кредит ала албайбыз, паспорт ала албайбыз, жөнөкөй паспорт ала албайбыз. Астында кем байлык бар деп лицензия ээлери бар да. Жанагы Улуу казган Кытай компания иштеп атат. Ошондуктан бул госакт бергенге ушу лицензия жол бербей атат. Анда бирок лицензиясын жокко чыгарып буларга документ беришибиз керек. Мындан тышкары билимдүү коомду тарбиялоодо албетте мектептердеги билим сапатын жакшыртуу керек экени негизги көйгөй катары белгиленди. Алтын сертификатка татыган окуучу жок болду. Демек биздин көлдө билим деңгээли түшүп кеткенби деген ой туулат да. Мектептердин 14 мектептин жетекчилерине чара көрөбүз. Ордун каралат. Жаңы окуу жылында. Кийинки жылы талап башкача болот эгер ушундай жыйынтык боло турган болсо. Ошондой эле аймакта мыйзамсыз берилген мекемелерди мамлекетке кайтаруу, балыкчы Барскоон жолунун курулушу, айыл өкмөттөрдүн ишинин чабалдыгына карата да сын пикирлер айтылды. Биз өзүбүз бала бакчада жүргөн зданиябыз жеке менчик бир кишиге өтүп кеткен да. Бала бакчанын документтерин берсе кайрадан көтөрөлү. Эгер мыйзам чегинде боло турган болсо биз мамлекеттин балансына кайтарганга. Балыкчы Барскоон жолу качан бүтөт? Биякта 3 мекеме иштеп атат азыр. 25-жылкыга талапты катуу коюп министр өзү көзөмөлдүк жүргүзүп атат бияка. Былтыркыларга караганда быйыл көзөмөлү катуураак. Быйыл ошо акчаларын азыр зарайына берип, азыр биз жумуш жүргүзөбүз бияктан азыр. Бияка келерде ушул өрөө менен келдиңизби? Мен кыдырып эле жүрөм. Райондо элдер деле кайрылып атат, мына бир 2 Кызыл Суу, Жаргычактын айыл өкмөттөрү кичине жылыш кылып иштеп атыптыр. Калган бу Барскоон, Оргочор, Жетегүз айыл өкмөттөрү сөөлжүгандай эле болуп жүрөт, эчтеке кылбай эле. Ар бир жергиликтүү бюджет өзүнүн бюджетин түзүп атканда кирешеси канча, чыгашасы канча бирдей болот. Ушундай иштетилбей калган акчаңар болсо, мен мындай сунуш бердим финанс министрлигинде. Аларды биз республиканский бюджетке алып алабыз. Кадрды кайра карап чыкпаса айыл өкмөт башчыларын болбойт да. Анткени мына азыр 8 ай болду, ар жакта 4 ай калды. Жергиликтүү кеңештин шайлоосу да келатат. Бюджеттери 1 миллион сом издеп ар кайсакта жүрүшөт, бирок бюджеттеринде 100 миллиондон акчалар турат азырчы. Азыркы күндө иштелбейт эч кандайчы. Бул жылдын аягында освоить этилбей калат да. Муну ошону негизинен акимибиз да көңүл бурса жакшы болмок экен да. Жыйында ушуну мен көтөргөн маселем ушул болду. Ушул маселени жыйын бүткөндөн кийин өйдө жактан чечилет деген ойдобуз. Тургундардын айтымында мындай жолугушуулар алда канча артыкчылыктуу келет. Мында келгендер эми эл мүдөөсү ишке ашса экен деп турушат. Карапайым эл дайыма министрлерге же болбосо мындай кыргыз өкмөттөрүнө кире албайбыз баргандай. Киргизбейт. Ал эми бул жерге келип карапайым эл менен беттешкенде ар кимибиз өзүбүздүн көкүрөгүбүздө көйгөйлөрүбүздү элдин атынан жана элибиз келип айтып, бетпе бет сүйлөшүп алганыбыз бул өтө керек жана артыкчылык деп эсептейм. Башкы көйгөй ушу мектеп болуп атат. Азыркы учурда окуп аткан мектебибиз авариялык акыбалда. Экотехинспекциянын корутундусу чыккан 17-жылы. 1-сентябрга мектебибизди бүтүрүп берсе деген сураныш менен келишти. Аз эле жер калды эле, бир 10% эле жумушу калды. Натыйжасын берет го деп ишенебиз. Ошо айыл тургундары, активисттер келишти. Дуан аймагында мындай жолугушуулар 3 күндөн бери уланууда. Кайрылгандардын басымдуу бөлүгү жеринен жоопторун алып жатат. Көпчүлүгү бүгүнкү күндө жол маселеси болуп атат, бала бакча маселеси,
электр энергия да көтөрүлдү. Чечилбей калгандарды биз Бишкекке барганда иш-чара планын түзөбүз. Жоопкерчиликтүү министрликтерди же мамлекеттик органдарды дайындайбыз да, аткаруу мөөнөтүн дагы аныктайбыз. Анан ошону көзөмөлгө алабыз. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен республиканын бардык аймактарында эл менен жолугушуулар өтүүдө. Ысык Көл облусунун эли менен жолугушуу Тоң районунда жыйынтыкталды. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.